Арбаңыздар ардактуу көрөрмандарыбыз жана биздин Манастыбы социалдык баракчаларыбыздын катталуучулары, сиздер менен чоң экран программасы. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү, режиссер, 2-Туран эл аралык кинофестивалынын баш байгесин жеңүүчүсү Жандос Жолдошев. Саламатсызбы, студиябызга кош келиптирсиз. Саламат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы. Бүгүн дал ушул чоң экран программасына сиздин чыгармачылыгыңыз, деги эле ушул Манас университетиндеги Манас университетинин бүтүрүүчүсү катары өзүңүздүн чыгармачылыгыңыздагы же болбосо ушул андан соң ошол тарткан фильмдериңиз жөнүндө жана ушул акыркы жаңылык 2-Туран эл аралык кинофестивали жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Алгач эле ушул жеңишиңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Кантип катышып калдыңыз? Жеңем деген ойлор болду эле? Былтыр бир дос балам ошол айтып калды, Туран эл аралык фестиваль өтөт, Турцияда, Измирде болот экен деп, катышып көрбөйсүңбү деген. Ошол кинофестивалдар платформасы аркылуу ала жөнөтүп киномду. Анан фестивалга бир 2 ай калганда жазышты. Ошо сиздин киноңузду биз тандап атабыз, финалга өттү деп чакырышты. Анан келип бере аласызбы деп. Бардык, ошол 3-майдан 6-майга чейин болот деген. Жакшы. Кандай сезимдер болду? Утам деген ой менен бардыңызбы, же барып кокустан эле утуп калдыңызбы? Билбейм, ар кандай ойлор болду. Анткени ал жакта мисалы Азербайжандын жакшы кинолору келди, башка түрк дүйнөсүнөн деп Ирандан дагы жакшы кинолор катышып атты. Ойлоп аткам, ошол кандай болот экен деп. Жалпысынан ошол канча кино катышты, канча мамлекет? Жалпысынан 1400гө чейин ошо кинолордун арасынан тандалып алыныптыр. 800 кино катышты деди. 2 конкурс болуп бүттү. Биринчиси ошо улуттук конкурс. Ал жерде жалаң Турциянын, Түркиянын кинолору катышты. Экинчиси болсо ошо түрк тилдүү мамлекеттердин арасында болду конкурс. Ушул мага тасмаңыз бир аз кызык болуп атат. Ушу байланыш тасмасынын сценарийи жөнүндө бир аз кыскача айта кетпейсизби? Бул тасма жөнүндө айтып кетсем, 2022 жылдын аягында ошол Кыргыз фильм киностудиясы конкурс жарыялады. Эмки 23 жылга кино сынакты жарыялайт депчи. Анан сценарийлерин жазып ал жактан өттүм. Дебют программасына жылына Кыргыз фильм киностудиясынан ошол дебют программасына деп жаш киночулар же ошо кино дүйнөсүндө жүрүп, мисалы режиссер болом дегендерге дебют кылып биринчи мындай чоң киного карай аттанганууга ошо мындай мүмкүнчүлүк түзүп берет. Анан ошол байланыш деген өзүм көптөн бери бир ойлонуп жүрдүм эле, бир окуяны ошону жазсам деп. Анан ошону жазып өтүп кеттим. Жакшы. Кино тууралуу болсо, бул кино ошол Мекен деген аксакал кыз болот. Анын бир тууганы ошо бир тууганын колунда болот да. Анан ал өтүп кеткенде ал Мекендин баласы ошо Америкада болот, келе албай калат да. Анан ошо баласы, Америкадагы баласы ошо өзүнүн баласын, Мекендин небересин жөнөтөт. Билишиме караганда бул сиздин дебюттук киноңуз, тасмаңыз? Өзүм мен университетте качан 2014 жыл бүткөм. Ошо бир 8-9 жыл бою өзүм кинооператорлукту аркалап жүрдүм. Айтыш фильм киностудиясында аз деле иштейм, ошо Айтыш фильмде. Анан операторлук менен жүрдүм. Мындай буйрутма кинолор тартып жүрдүм, документалдык тасмаларды, реклама роликтерди режиссер катары. Анан кийин ошо көркөм киного эле кетейин деген ой менен эле ошол режиссерлукка аркаладым. Бул алгачкы өзүңүздүн режиссер катары тарткан тасмаңыз боюнча ошол кандай кыйынчылыктар болду, кандай кызыктуу нерселер болду, тартуу учурундабы же даярдоо учурундабы? Жашоодо көп эле кыйынчылыктар көргөм, мындай неме оператор катары кино чөйрөсүндө дейм да. Ошо кино жашоодо, бирок негедир мен ошо 9-10 жылдан бери ошо өзүм оператор болуп жүргөнгө мындай
бардык ошо тартуучу топ менен кандай иштешүүнү, жана ошо площадкада өзүн кандай алып жүрүш керек, ким менен кандай мамиле түзүш керек, же кандай кадрларга даярданыш керек, ошолорду өзүм билип алганым үчүн мага оңой эле болду да. Көп кыйынчылык жараткан. Кыйынчылык тартуу жагынан мисалы жаралаган жок, анткени мен командам супер болду да, чынында. Ар бирөө өзүнүн ишин майын чыгарган дегендей. Кыйынчылык эле ошол эл топто болду баягы эле. Анткени Нарын облусунда биз Ири суу деген айылынан тарттык. Бул айыл ошо менин тайталарымдын айылы. Ошол айылда биз мындай азыр деген айылдын эли дагы мындай бош эмес экен да. Бишкектегидей баары ошо иштер бар болуп эле ошо 100-200дөй киши чогултабыз деп ошо 3 күн 4 күн үстү короттук да. Улам сайын тигиден уруксат сурап, мындан уруксат сурап отуруп. Жакшы. Негизи эле ошол бирок бул баары бир өзүңүздүн автордук чыгармаңыз. Сиз режиссер катары аталдыңыз. Дагы да кандай тасмалардын үстүнөн иштеп атасыз? Кандай тасмаларды күтөбүз сизден? Бул тасманы мындай как антология деп койсо деле болот. 3 сценариим бар болчу. Ошо 3 сценарийдин биринчиси бул. Азыр дагы экинчисине буюрса даярданып атам. 3 сериядан турат. 3 башка мамиле, 3 башка маселе тууралуу да. Бул социалдык мындай мени кызыктырган, мен мындай өзүм кызыктар болгон ушундай маселе, балким көйгөй, ошол мени кандай кызыктарым да ошол үч немеге. Азыр көрөрмандарыбызга дагы кызык болуп жатса керек, ошол эл аралык кинофестивалдардын жеңүүчүсү бир аз өзүңүз жөнүндө жана ошол Манас университети, Манас университетинин сизге берген мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө дагы айта кетсеңиз. Мен Манас университетине 2009-жылы тапшыргам. Коммуникация факультетинде ошо радио, телевидение, киноискусство дегенди көрүп тапшыргам. Ал жерде мен өзүм кичинекей кезимден бери реклама тартканды калданчумун, реклама деп. Анан ошо коммуникация факультетинде реклама бар, газеттечилик, журналистика, анан радио, телевидение, киноискусство деп. Анан мен ошол РТСке тапшыргам. Ошоктон окуп 2014-жылы бүттүм. Биздин убакта билбейм, азыркындай эле болчу. Манас мисалы кандай турса, мен үчүн эч нерсе өзгөргөндөй жок. Балким ичинде составтары, мугалимдердин составтары, балким мугалимдердин регалиялары өзгөрүп аткандыр. Там бирөөсү заслуженный артист болсо, азыр эл артист болуп калды деген сыяктуу да. Калганы ошол бойдон эле, мисалы Манас университети. Мен ошол университеттин 2-чи курсунан баштап практикага чыгып кеткенде, ошо практика башталганда Кыргыз фильм киностудиясына баргам. Ал жерде иштедим. Радиодо да иштедим, телевидениеде да иштедим. Анан аягында барып ошол токтоп 2-3-чү курстарда ошол Манаста окуп жүргөндө ошол Айтыш фильм киностудиясына барып ошака оператордук топко кошулгам. Ошондон бери өзүм ошол кинооператормун, кино тартып иштейм. Жакшы. Ошол биз дагы атайын сизди конок кылып чакырган себебибиз дагы ушул. Манас университетинин 30 жылдыгына карата бүтүрүүчүлөрдөн, ошол ийгиликтүү бүтүрүүчүлөрүнөн ошол интервью алып жатабыз. Кайрадан эле биз темабызды киного бурсак, бул кинодо негизи эле кино тартуу айырмасы жок. Коммерциялык кино болобу же документалдуу фестивалдарга чыккан кино болобу, дал ушул кинолордун коомго өзгөчө кыргыз коомуна тийгизген таасири кандай деп ойлойсуз? Ар кандай кино бар. Мисалы, мен жеке оюмда жаман кино жок. Бардык кино ошол бир нерсеге тарбиялайт. Ар бир адам эгерде ошол кандай айтсак, орусча сөз бар, клякса деп коет да. Мисалы, ушул жерде студияда деле мисалы ар бир адам өзүнө тиешелүү гана бир бөлүгүн көрө алат да. Кимге кандай таасир этет, бул ошол авторлор көбүнчө ойлонушпайт. Мисалычы, кимге кандай таасир этет, мунун психикасы бузулган, мунун турмушу начар болуп турганан ал кинону көрсө, ал башка жолго кетип калат. Бул деген агрессивдүү болуп кетет, бул болсо наоборот сезимтал болуп калат деп мындай ойлонбойт да.
анткени режиссерлор ошо өзүнүн оюндагысын, өзүнүн ойлоп жүргөн маселесин, өзүнүн кандай айтсак, месседж да, өзүнүн бере турчу оюн даярдайт, ошого жараша иштейт. Анан калганын болсо ошо экран көрсөтөт деп коет да. Көргөн адам ага жагабы, жакпайбы, биздин коомго тийгизген таасири бул кинонуку чоң эле. Биринчиден бул кино журналистика сыяктуу эле бул агартуучу искусстволордун катарына кирет. Эл агартат да, элдер көрөт, ал кинодон бир маалымат алат, ал кинодон таасирленет, ал кинодон кубат алат. Кээ бир кинолордон балким чөгөт, балким маанай бузулат дегендей. Бирок кандайдыр бир сезим алат да, кандайдыр бир ой алат. Жаман ой болобу, жакшы ой болобу, баары деле бир нерсе ала алат. Күнүбүздөгү жаңы чыгып аткан тасмаларга көз карашыңыз кандай? Тасма билбейм мен. Ар бир кинорежиссер, Кыргызстанда иштеп аткан кинорежиссерлорду баатыр деп айтам. Анткени биринчиден коммерциялык жагын же мындай акча маселесин карабастан ошол умтулуусу, биринчиден бул маданиятка, ошо искусствого болгон умтулуусу да бир нерсе алып келейин ушул дүйнөгө, бир жаратмандык кылайын деген. Анан жаңы чыгып аткан кинолорго баарын эле каршы эмесмин, баарын жакшы көрөм, баарын көргөнгө аракет кылам. Бирок кичине кээ бир кинолор бар, мындай белден ылдый немелер менен ошо күлдүрүп, ошо түшүнөм, элге күлкү керек, шаң керек дегенде, бирок белден өйдө деле күлкү тартууласа болот да. Жакшы, түшүнүктүү. Дал ушул өзүңүздүн киноңузду тартууда деги эле чыгармачылыгыңызда эки колдоп, эки буттап сизге колдоо көрсөткөн кимдер болду? Кимдер аябай ушул күнгө чейин сизди колдоп, ушундай фестивалдарга тапшыр же болбосо ушундай кино тарт деп кеңешиңиз ким? Биринчиден ушул баягы канчалык баналдуу болбосо дагы ошол биринчиден үй бүлө баардык колдоп беришет. Бул эми чыгармачылык жашоо деген башка нерсе да, бул күнү түнү иштейсиң, монтаж жасайсың, кээде түнчүндө кирип барасың, түшкү тамагыңды кечинде жейсиң деген сыяктуучу. Ошо үй бүлөнүн колдоосу, экинчиден бул ошо өзүнүн досторунун, туугандарынын колдоосу, алар мындай түшүнүшөт да, ошо чыгармачыл адам деп. Андан кийин ошо биздин ушу чөйрөбүздө иштеп аткан ар бир адамдын кылган салымы. Мен тегерегимде Кудайга шүгүр, жакшы эле адамдар бар. Кыргызстанда эле баары жакшы болуш керек. Келечекте сизди демек бир улуу режиссер катары көрө алат экенбиз. Кудайга шүгүр. Биз аракет кылабыз. Эми калган эл өзү баалайт, эл чечет. Өзүңүздүн кумир тутуп же кандай жакшы көргөн бир режиссерыңыз барбы? Бардык режиссерлорду жакшы көрөм. Бирок эң жакшы көргөн режиссерым бар. Тарантино, Квентин Тарантино. Ошо кичинекей кезимден бери ошо кинолорунан мындай сабак алам десем болот да. Андан тышкары Феллини бар. Көп эле режиссерлор бар, жакшы көрөм. Бирок ошо Тарантино менен Феллинини мисалы бөлө алам да. Жакшы. Мен ушул ар бир режиссер келген сайын кандай десем бир орусча айтканда фирменный бир суроом бар. Аябай кызыктырат мени. Кыргыз фильмдеринен аябай таасирленген тасмаңыз кайсыл? Жакшы көргөн? Мен эң жакшы көргөн тасма, мен сүйүп азыркы күнгө чейин көрөм, ошол Белгисиз маршрут деген кинону аябай жакшы көрөм. Мындай театралдык, балким башка көп кишилер айтат, ошо чет өлкөлүк спектакльдан алынган, кыргызчаланган депчи, бирок ал жагын карап эле коюш керек да. Кино, ошо кинонун маңызын караш керек. Мен ошо 11-классты бүтүп атканда чыккан болуш керек эле ошол кино. 2008 беле ошондо биринчи жолу көрүп, мындай күнүнө көрчүм да, күн сайын барып жатка мындай адамдардын жашоодо мени мындай адамдардын мамилеси кызыктырат да. Бул кандай мамиле кылды, бул кандай ага реакция берди дегенчи. Ошол кинодо баарды бар да. Биз окуп жүргөндө Манас университетинде бизде биринчи курста фотография сабагынан берчи Тургунбек Мамаюсупов деген Толькагай деп коюшат, ошо кыргыз фильмде атактуу, өзү
эмгеги сиңген фотограф, оператор. Өзү фотограф да, чыныгы фотограф. Бизге ошо химикат менен иштөөнү, пленка менен иштөөнү үйрөткөн да, ошо биринчи курста. Ошол агайдын тарткан киносу бар, как оператор катары. Менин пирим Алмамбет деген ошо Эрнест Абжапаровдун ошо биринчи дебюттук кыска метраждуу киносу болуш керек да, мындай. Жакшы. Андан сырткары дагы ошол сиздин экинчи эл аралык ошол Туран фестивалынан, эл аралык фестивалынан жеңип келген режиссер катары өзүңүздүн дебюттук тасмаңыздан дагы ошондой баш байгени алып жаткан режиссер катары ошол жаш чыгармачыл студенттерге жеке эле Кыргыз-Түрк Манас университети эмес, башка дагы университеттерде билим алайын деп жаткан, алып жаткан жаштарга кандай кеңеш бересиз? Өзүңүздүн тажрыйбаңыздан алып. Биринчиден өзүңдүн эгерде бир ишти баштасаң, аягына чейин чыкканга аракет кыл. Каалагандай иш болсун, каалагандай жумуш болсун дегендей. Анан экинчиден менде ошо неме бар, талыкпас. Мындай талыкпай иштеп, Эмгек. талыкпаган эмгек, талыкпас эмгек. Адамдардын мындай кандай айтсам, жалкоо болсоң дагы мындай профессионал болушуң керек да. Негизи эле ошол бүгүн келип өзүңүздүн маегиңизди куруп биздин студияга конок болуп келгениңизге өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары дагы ошол чыгармачылыкта ийгиликтерди каалайбыз. Режиссер катары сизди келечекте белгилүү режиссерлордун катарына кирип биз сыймыктанып туралы. Мен дагы ошол сиз менен бир студияда отуруп интервью алып жатканыма дагы абдан кубанычтамын. Эгер айтылбай калган сөздөрүңүз болсо, айткыңыз келген сөздөрүңүз болсо, эркин микрофон сизге кыскача. Биринчиден силерге рахмат. Экинчиден ар бир адам өзүнүн сүйгөн ишин мындай таштап кетпеш керек да. Хоббига бойдон калтырабы, балким кээде ага кайтып келип турабы, мындай өзү мисалы башка бир жумушта иштесе дагы сүрөт тартканды жакшы көргөн адам кээде сүрөт тартып турбаса, ошол сен сүйгөн ишиң сага ичиңде мындай кандай айтсак, жалынды пайда кылат да. Жашоодон чарчап же ушундай чалыгып, көңүлүң түшүп, маанайың түшүп аткан ошол маалда ошол сен сүйүп турган ишиң сага мындай кубат берет. Жакшы, чоң рахмат. Дагы да ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандарыбыз, сиздер менен чоң экран программасы болду. Ал эми бүгүн кызматыңыздарда мен Азиза Кырыпбекова, ошондой эле бүгүнкү биздин студиябыздын коногу Кыргыз-Түрк Манас университетинин бүтүрүүчүсү, режиссер, экинчи Туран эл аралык кинофестивалынын баш байгесинин жеңүүчүсү Жандос Жолдошов болду. Ал эми кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.